Бул бөлүмдө адам дуа кылууда жыйынтыгын, ошо дуанын натыйжасындагы тоскоол кылуучу нерселердин бири пенденин, инсандын шашылышы. Качан дуам кабыл болот, натыйжасын көрүп жатам го деп, жообу кечигип жатат го деп ойлонушу. Анан ошонун натыйжасында адам терс таасир алып, көңүлү сынып, көңүлү тартпай калат. Баягы айтып жүргөн, кылып жүргөн дуасына кош көңүлдү кылып таштап коет. Ушуну Ибн Кайым рахимахулло эмнеге сүрөттөгөн? Биздин жашоодогу жанагы дыйкан адамдардын бир абалына сүрөттөгөн. Мунун абалы мындай деп атат. Бир адам эгин эгип, урукту жерге эгет. Же болбосо көчөттө отуруп кандайын ошону өңгөнчө сугарат. Тегеректе чөптөрүн отойт. Анан жашнак болуп калганда эмне кылат? Бул мага мөмө жемиш бербейт деле окшойт. Күзгө чейин күтүп отурамбы деп эмне кылат? Сугарбай коет, карабай коет, таштап салат. Адамдын абалы ушундай деп атат. Кээде ушуну дуа кылуудагы окшоштукту сүрөттөп, андан үмүтүн үзүп, аны таштап коюу сыяктуу деген. Кимге окшоштурат? Кайдымкы жана дуа кылып жүргөн адам натыйжасын көрбөй калса, таштап коюп, терс таасир алып, көңүлү чөгүп, ошол дуасын улантпай койгон адамдын абалы дыйкан эгип, күзгө чейин сабыр кылбай, эгинди таштап койгонго барабар деп. Бул бөлүмдө дуанын